Assalamu alaikum mekendештерим, замандаштарым. Бүгүн мен 3 тематика боюнча айтып берейин. Биринчи криптовалюта, экинчи биржалар боюнча, анан шылуундук темасы боюнча. Азыр билесиздер, криптовалюта деп коет биткоин. Ушул абдан кымбаттаган учур, балким бир биткоинди бир 70 миң доллардын тегерине сатып алып атат. Адамдар ушул криптовалютаны алып, ал кымбаттаган сайын күтүп кайрадан сатып байыштын аракетинде. Ошон үчүн ушул багытта шылуундар аябай көбөйдү. Сизге бир сунуштар менен чыгат, биз брокербиз деп. Анан ушунча баада сатып алыңыз дейт криптовалютаны. А сиз акчаны которосуз. Бул жерде бир 20 миң, 30 миң сом деген сөз болбойт. Жок эле дегенде 20 миң доллардан башталат. Анан ошо которгондон кийин мына биткоиниңиз деп сизге көрсөтөт. Бирок ошонун баардыгын шылуундар өздөрү компьютерде жасалма түрдө жасап көзүңүзгө көрсөтүп коет. Биринчи айтканда электрондук квитанция. Ошого алданып, анан кийин барып туруп биткоинден же криптовалютанын расмий сайтынан текшерсеңиз сиздики 0 болуп чыгат. Ошон үчүн абайлаңыздар. Бул тармакта билген адамдар менен иштешпесеңиздер, өз алдыңызча кирип, шылуундардын жемине, шылуундардын курманчылыгына айланып калбаңыздар. Бул бир. Экинчи, биржа тармагы. Мына чет өлкөлөрдө көрсөтөт эмеспи? Нью-Йоркто же болбосо бир Токиодо ошондой биржаларга аралашып, анан батпайым деген адамдар көп адашып калып атат. Эч убакта маржа деп коет, кирешеси дивиденди сиз төлөгөн акчанын 20%дан өтпөйт. Бирок сиз төлөйсүз, эртең бүрсүгүн эле 200% кайра киреше табасыз деп алдап коюп атат. Анан айрым окуулардан өтүп, түшүндүм деп барып аралашып, акчасын которуп, ошо бойдон шылуундарга алдырып, же акчадан жок, же кирешеден жок айтылып калгандар көп болуп атат. Бул экинчи тармак. Ошон үчүн биржа тармагында дагы эгерде аралашып акча табам десеңиз абайлаңыз. Ак жериңизден адал менет менен тапкан акчаңызды шылуундарга жедирбесеңиз деген маселе болуп атат да. Телефон шылуундары, мошенниктери аябай көбөйдү. Видео звонок кылып, анан кийин сизди көрбөй атам, көзүңүз туштасаңыз деп, же болбосо бир 2-3 адам ызы-чуу кылып чалат. Сиз мындай бир реклама бердиңиз беле, мен Россиядан чалып атам, Америкадан чалып атам деп. Анан эле сиздин банктагы эсебиңизге чабуул башталды. Мен Опти банктамын же Демир банктамын деп сиздин кайсы банкта болсоңуз ушул жактан чыгат дагы. Анан акырын башыңыз иштебей калган мезгилде парольдоруңузду алып, акчаңыздын баарын алып коюшу мүмкүн. Ошолордон абайлаңыз. Анан ставка койгондор бар. Букмекерский конторалар деп коет. Ошолорго дагы мына Кыргызстандын өзүндө эле 150 миң долларга чейин алдатып жедирбегендер бар. Өзү билесиздер, көпчүлүк түшүнбөйт экен. Ставка деп коет. Футбол ойуну болобу же башка бир спорттук мелдештер болобу, ставка койгон бул биздин динде дагы, биздин маданиятта дагы арам нерсе. Буга такыр аралашпаш керек. Айтор, адал акчаңыздарды шылуундарга жедирбеңиздер, бала бакканыңыздын рызкысы. Анан билгендер менен иштеңиздер. Абдан жакшы билмей сайын, тажрыйба топтомой сайын бул тармакка аралашуу зыяндан башка пайда алып келбей калышы мүмкүн.